Карыз алуучу эмне кылышы керек? Карыз алуучу банк алдындагы милдеттенмелерин талаптагыдай аткаруу үчүн тиешелүү чараларды көрүүсү зарыл. Эгерде карыз алуучу кредит төлөөдө кыйынчылыктарга дуушар болсо, ал финансы кредиттик уюмга кредиттик келишимдин шарттарын өзгөртүү өтүнүчү менен өз алдынча кайрылууга тийиш. Улуттук банк финансы кредиттик уюмдарга сунуш көрсөтмө берет. Төлөмдөрдүн мөөнөтүн кеминде 3 айга жылдыруу. Кредит боюнча төлөмдөрдүн мөөнөтүн жылдырып берүү ФКУнун милдети болуп эсептелбейт. Төлөм мөөнөтүн жылдыруу кредиттин негизги суммасы сыяктуу эле чегерилген пайыздар боюнча да өз алдынча же бирге каралат. Төлөм мөөнөтүн жылдыруу боюнча ар бир кайрылуу жекече каралат. Улуттук банк тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаралар. Комиссиялык жана башка төлөмдөрдү алууга жана чегерүүгө тыюу салынат. Карыз алуучуга карата айыптык төлөм, айып пул, туум чегерүүгө тыюу салынат. Кабыл алынган чечим жеке жактар сыяктуу эле юридикалык жактарга да тиешелүү. Кредиттик бюро кредиттер боюнча төлөө мөөнөтүн жылдырып берүү тууралуу маалыматты алгылыксыз кредиттик маалыматка киргизбейт. Ошол эле учурда кабыл алынган нормалар төмөнкү кредиттерге гана колдонулат. Коронавирус инфекциясынын жайылышына же ага каршы күрөшүү боюнча көрүлүп жаткан чараларга байланыштуу түз же кыйыр түрдө финансылык кыйынчылыктарга дуушар болгон карыз алуучулардын төлөмдөрү кечиктирилгендиги байкалган же кечиктирилиши күтүлүп жаткан кредиттер.